korkup kaçıp geldik. El kalgan emez. Үйүбүз калды да. Кичинекей балдар бар, ыйлап атышат. 10 көчө болсо 10 көчөнү ар бир үйүндө 120га чейин адамдар бар. 50ге жакын адам жаш балдары менен калып ошолорду алып кетебиз деп келдик да айылыбызга. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар, топтогон түйүнчөгүңүздөр болсо сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыш Сактын атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Азыркы тапта Баткендин мындай бир аз коопсузураак айылдарынын бири ушул Суу башы айыл өкмөтү болуп атыптыр. Анткени Суу башы айыл өкмөтү Баткен шаарынан кыйла өйдөдө тоо тарапта ушу тоо этектеп жайгашкан айыл экен, айыл өкмөт. Мунун ичиндеги ошол бир нече айылдар бар экен. Анын ичинен ушул Бозадыр деген айылына келдик азыр. Бозадыр айылында 800дөй кожолук бар дейт. Ошол 800дөй кожолук азыр бүтүндөй качкындарды кабыл алган, андан башка айылдар дагы кабыл алган. Бул жерде азыр дээрлик ар бир үйдө ошол Баткенден, Көкташтан, Баткендин ар кайсы жерлеринен качып келген адамдар бар экен. Анан бул гимназиясы, мектеби, адамдардын үйлөрү бардыгы. Бирок ушул күнгө чейин, мисалы эми кечээ качып келишти негизинен. А бүгүн али эч бир жерден буларга бир жардам келе элек. Азыр ошол бул жерге ушул айыл өкмөткө негиз жалпысынан бир 8000 адам качып келиптир. Ошо 8000 адамды азыр бир сутка болуп калды. Ошо бир суткадан бери дээрлик ушул айыл өкмөт багып атат. Бирок буларга али мындай сырттан гум жардам же башка келе элек. Азыр биз сиздерге көрсөтөлү деп атабыз. Алар биринчиден кандай качып келишти, азыр өздөрүнүн абалы кандай, эмне жеп атат, буларга эмне керек. Азыр мынау жардам беребиз, ой жардам жөнөтүп атабыз дегендер жардам жөнөткөн менен мисалы эмне жардам бериш керек. Буларга негизи эле эмне керек өзү. Ошол керек нерсени жөнөткөнгө аракет кылыш керек го деп ойлойм да. Ошондуктан азыр сурайлы, буларга эмне керек. Жүрүңүздөр. Ya biz nemeden geldik. O Çoron ayıl hükümetten geldik. Oşul жерге Karatokay'a bana yardım ap geldik. Ya bir porter, ya bir sprinter. Oşul geldinizler. Bardık produkta var. Ya körpe taşak, bardık şu turmuş tiricilik gerekli bardığı var. May, karışka, piyaz şu ellerinin şu kıyınçılığını alıp geldik de oşonu bölüp uşul yerde. Bölü ellerge kişine olsa da jardamanan bu жерде жаш балалуулар бар экен. 50ге жакын адам жаш балдары менен калып ошолорду алып кетебиз деп келдик да айылыбызга. Ошол биздин айылга чейин барышты да. Дейлектен, Карабактан, ар жерден барышкан экен. Ошолордон кабары менен өкмөттөн бизге мыналар азыр каяка барса экен бизди эч ким кабыл албай атат деп отурушат го. Кандай кабыл? Ошону азыр эми биздин мына машинаны азыр колдон келишинче, батышынча алып кетишке hareket kılavuz da özümüzün ayıllarına. Жүктү түшүрүп алайлы биринчи, бошотуп алайлы. Азыр эми келдик да. Азыр биз Каратокойго өтүп. Бирөө жарым кабыл алды. Табанан жүгүңүздөрдү. Жүгүңүздү кабыл ала турган балдар бар. Biz имени элдин өзүгө тапшырабыз. Айыл өкмөткө бербейбиз биз. Жанагыда чогулткан жергечи имени ошол акимге муктаж, ошолорго таркатабыз. Ол 67 адам эмес, бизде почти 120-130 адам бар. Бир үйдө, мына шу үйдө 120 адам шундай тизип койгонбуз. Кайсы үйдө кандай? Атын ким? Мына. Менге Кошмат Авазбек мен атым. Кошмат Авазбек. Не болуп иштейсиң сен айыл өкмөт? Мен айылдын эмес, Бозадыр Суу башы айыл өкмөтүнүн жаранымын. Ишчеде иштебейм дека. Иним бир нерсе болуп атат. Мына биз келгенге чейин, мына немеден түшкөн, Дейлектен келген адамдар немеде иштейт экен, мына Карабулак айылда. Жок, мына жаңгы гүл, айгүл гүлүнүн тушуда бизди тосуп, бизге дагы продукттан, бизге суу башы ошол жерде жолуксак, бизге эч кандай продукттаны мындай жеткизип бере албай жатат. Биз дагы ушундай кыйналып атабыз. Энилерим, биз мына шу продукттаны силер үчүн, ана ошол елибиз үчүн качып келген элдерге бөлүп бардыга бирдей жеткизсин деген эле оюбуз бар. Биз силерге бир үйгө түшүрүп берип, анан экинчи үй калып кетпесин деген эле үнүм. Мындай темага. Биздин Кыргызстан облусунун, Кыргызстандын мамлекетинен бизге эч качан жардам келе элек. Мына Кудай калса мына биринчи жолу сиздер келдиңиздер. Биз өзүбүз угуп калып келдик. Өзүбүз 8000 бизде азыр мындай айтканда
Kaçkın adam var, meymanlar var bizde. Bizim Subaş Aile Hükümeti'de. Subaş Aile Hükümeti'de Xudo kalsa mına biz özümüz hiç kimde jadam soraylık biz. Biz özümüzün küçüğüz menen, özümüzün elimizin küçüğü menen Özbekistan'dan nan alıp çıkıp otabız, un alıp çıkıp otabız. Alıp çıkıp da 8.000 adam bağ otabız. Biz hiç yerden hükümetten bir son bizge jardam berelek. Hükümet kelelek bizge. Oşol bizdin adres boyunca oşol jerde 60 adam yaşasa oşol jerge barıp düşürüp bersek bolabı? Yok, bolat. Biz Mege hazır- boyut. Mege boyut. 70 adam dedi. 70 adam. 61 adam da az maaş aldı. 60 adam. Mına, Yemi az 60 bergen adamda nomuru 60 adam bergen nomurunuzlar boyunca Oşo 07'den numara. bergen nomurunuzlar boyunca men az çaldım. oşol jerde Buna. anık da. 18.58'de men az çaldım. 19.01 boldu bu. 3 minut vaqt ötdü. Endi sakamen süleş üçün bize 3 minut vaqt ötdü. Men süleşsem 61 adamız dedi. Tilla doktor degen uyda eken. Oşol anık. Anık. Anık bolsa Anık bolsa aparıp kelem men. Yok aparıp kele sen koşulgun. Keyin dagı Boldu. bir bul jerden keyin dagı bir ayıl var eken kara tal. Kara tokoy degen ha. Karatokoy, siz aytgan jer Karatokoy. Biz Karatokoyga Subaş Aile Hükümeti qaraydı. Ha, oşonday bu. Oşolor Subaş Aile Hükümetke Aygül Taş qaraydı. Apkan qaraydı. Böceğe qaraydı. Bozardı, Karatokoy 5 Aile Hükümet biz. Vaqt ötközbeydi. Özümüzdün kolumuz menен bergenimiz jakşı degen Onuңuzda makul. Hükümetke tapşırıp biz. Boldu. Kimge bergenini Жоқ, biz bilmey kalışımız эми kerek сиздердин жоқ. оюңуздар жакшы. Бирокчу, бетте может сиздердин оюңуздардан күчтүүрөөк ташвиш бар деп берди. Yok biz yani. Жоқ, Эми эми мындай. ташбишти. Эми Oşo kelece sağız biz. Ошон үчүн сиздер бөлүшүңүздөр деген темада сүйлөп атам экен. Кааласаңыздар, сиз айткан адреске алып барыңыздар. Мен siz dermeyim. Biz yigit atayın ap geldik mi? Sen atmayın mı? Bölüşüyoruz. Барсаңыз апарып келейин мен. Жаңа шолпан деген келді. Гимназияда адам көп. Ошол жерге де таштаңыздар. Ошо гимназияга дайындап барасыз. жөнөттү. Неме гимназия? Гимназия мына ондан ошол мен айткан жерим ошол жерге апарам атам. Болды да, Болды айдаңыздар кеттик. Ошол жерге апарайын атам мен сиздерди. Болды. Кеттик. Убакыт өтө. Сәлі өттен 60 теке. Бардын апарып күйбейсіңер. Керек бөлөйлүк. Соны айттым мен сіздерге, туған, сіздерге қайнаған жерге апарайын. Ошол жерде 8.000 адамды көріңіздер. Беті 61 адам емес. 8.000 адамдын өмір баянын угуңуздар деп атам экен. Так, бул жерде азыр мына печеньелер бар экен, нан бар экен, мына суусундуктардан бар экен. Картошка, пияз полный бар. Так, ооба. А портерде бар. Ооба. Эни күнүмдүк Май бар экен. жан сактаган. Ооба. Кандай жакшыпы? Канча адам бар сиздердин үйүңүздөрдө? 7 адам. Бир семья экен да? Ар бир үйдө адам барбы? Макул түшүндүм. Макул. Бардык үйдө бар. Сиз эме Баткенден келдиңизби? Азыр кайра кетесиз? Жакшы эле кабыл алып атышабы? Рахмат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Канча адамды кабыл алдыңыз? Bu yerdə bir 50 adamday vardı. Daha 5-6'tasını ketdi o Aydergen'e. Aydergen ketdi. Mektepte var evlerine mektepte. Хорошо. Şöyle yiyorlar. Макул. Өзү той топур эле болбосо, жөнөкөй айыл мынчалык жандуу болбойт. Азыр ар бир көчөнү карасаңыздар, ар бир көчө ушундай жандуу. Ар бир көчөдө бака шака, той майрамдагыдай. Анткени адам өтө көп. Себеби бул айылда азыр ар бир үйгө бирден жок эле дегенде бирден үй бүлө кошулган. Болбосо 3төн, 4төн, 5тен, 6дан үй бүлөнү батырып отурат экен. Ошон үчүн адам көп. Үйгө батпай сыртка чыгып көчөдө мынтип бирин-бири тамаша кылып отурушат. Кандайсыздар? Сиздер келдиңиздерби же кабыл алдыңыздарбы? Келдик. Канча үй бүлө, канча адамсыздар бул жакта азыр? 25-30 жакын көппүз. Ар бири ошондо 50 Кандай кабыл алып атышат анан булар? Жакшы, бирок кыйналып атабыз эми. Чыдап отурабыз. Достукка азыр баягы талаптануу иш нерсе боло элек экен? Заставаны элеп алган дейт тажиктар. Кыргыздын заставасыбы? Кире албай жатат дейт. Анын башка немесин ука элекпиз башка. Үй, мүлк, мал Калган. Азыр малдан кабар алып, от салып кой, чөп салып кой дегенгеч мүмкүнчүлүк жокпу? Мүмкүнчүлүк жок ал жакта. Баарыңыздар качып чыктыңыздар. Барды эл калган эмес. Военный солдаттардан калган эмес дейт. Достукта. Достукта. Эми калганын билбейбиз биз. Кечеттен бери кабарыбыз жок да.
Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кандайсың, жакшысыңбы? Сразу сени таанып атабыз. Кандай жакшы, Идрис кандайсың? Кандай анан Идрис? Жакшыбы? Биз үчүн кам көрүп келип калдыңар. Кандай кабыл алышты сиздерди? Бизди жакшы кабыл алды. Биз Баткенден келип ушул жерде тургандар Баткенден бар. Шаарданбы? Шаардын өзүнөн барбыз, бир семья, Бужумдан бар, иш кылып чектен деди, чекте бар ар түрдүү. Бирок жакшы кабыл алышып, жакшы эле кабыл алып, ошо колунан келгендерин берип, бизге Бирок тамак аш кандай болуп атат эми? Тамак аш өздөрү берип атат азырынча. Эми үйдөн жасап, анан бул мектеп экен. Анан кийин буяктан да келип айтышты экен, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, баргыла, мектепте барсаңар чайыңы беребиз, түшкү тамакка келгиле деп алар деле ошентип атат. Ошондой анан бала бакырам менен ушинтип турабыз эми ошол. Жакшы болсо экен деп улам кабарлашып коебуз. Бирөөсү тиги дейт, бирөөсү бул дейт, бирөөсү мындан ардагы жылгыла дейт. Эми азыр чында өзүбүз эмне кыларыбызды билбей калдык. Билбей эле турабыз. Анан маршрутка келсе карап коебуз, ай, Жаллабаттан азыр кетти. Бул жака 1-2 неме. Гүн помуш бир немеге анан айттык, ушулар мүмкүн кетип атканда ала кетип экен деп, аны да ойлой эле атабыз кыскасы. Бирок жүрөгүбүз тынч эмес. Үйлөрүбүздү Үйдөн эмне калды? Үйүбүз калды да. Мал мүлк жок беле иш кылып, мал мүлк жок. Биз шаардын өзүндө жашайбыз да. Мал мүлк жок, өзүбүз эле чыгып келе бердик даже. Анда го сиздерде жакшы экен. Кем малы барлар бар экен. Малыбыз бар, малыбыз бар. Малдарыбыз калды. Суусун ким берип атат, жемин ким берип атат деп? Аны күйөөбүз калган. Өзүбүз келгенбиз бала чакабыз менен. Ошо күйөөбүз карап турат да. Сиз да Баткенден жер үйдө турасыз? Бужумданмын, Бужум. Бужумдасызбы? Бужумдагылар да бул жака чыкты. Бужумдагы полный барыбыз келгенбиз. Карабулак деген. Карабулак, Бужум, Айгүл таш бардыгы ушул жерде. Буягы Айдаркенге кетти, Ошко кетти иште бардыгы. Бужумдагылар неге качат эми? Бужум эми Ой, Бужумдун тарс турс деп эле эмелер түшө берсе, биз дагы бар эл Бужумга да бомба түштүбү? Бомба түшпөдү го, угулду да. Ошону угуп эле биз дагы качтык. Мына Кулөкөбүзгө жакын жерде түштү. Үйгөн жер. Момундай балдар момундай неме осколкаларды терип, даже көрсөтүп неме кылды. Эшикке чыккандан коркуп калдык. Анан эле давай деди. Демесе биз Баткенде кайра бизге келчү эле да. Биз кабыл алып, мисалы үчүн мен деле мектепте иштейм, кабыл алып, ошолор менен жүрчүбүз да, мындай болуп калат деп ойлогон эмеспиз. Аябай тарс турс болгондо эле анан кийин качтык. Шипырлардан ушундай ушту көрсө, буларга жакын жерге түшүп, анан ошол немелери чачырап тур. Үйдүн эмесин, үйдүн ичин көрүп чыксак болобу, жанагы кандай шартта, кандай эмеде же? Же бир аздан кийин төшөк салганыңыздар да көрөлүбү же? Жок, баары жок, жакшы, жаман дебейт, болгон төшөнчөлөр менен жакшы эле неметип берип атат эми. Качканда эмнени алып качтыңыздар эми биринчи кезекте? Мына ушул эле турушубуз менен көзүңө эч нерсе көрүнбөй калат экен. Тигини кармайын десең деле момутуп калат, мунду неберелерим бар. Анан документтерди алдык. Анан кичине акча тыйыныбыз болсо ошону алдык. Анан кийин ушу неберелерибиз менен эле чуркап эле чыктык. Ошентип анан даже ал эмес машина айдаганга мындай адам жок да болуп калды. Менин балам мисалы үчүн УУДда иштейт. Ал өзү менен кетип, же ал келе албайт, эми бир нерсе кылып кете бересиздер, биз бияктан чыкпай калып атабыз, жылыңыздар деди. Айлабыз кетип, былтыр 11-класс окуган балага машинаны айдатып келдик ушуга чейин. Ошентип келдик. Ошондой болду. Анан мен бир нерсени сурагым келет да, сиздер түшүнүп атасыздарбы? Бул согуш эмне үчүн чыгып атат? Бул кимден нени талашып атат? Жер талашат. Жок, өзү негизи айтылып атабы ошол? Мисалы, мына жерди мага бер. Булар биз жерибиз да, жер суунун аркасынан болот. Жайда сөзсүз болот. Ушу неме суу керек мезгилде сөзсүз чыгат. Эми ушуну билбесең, Жок, мисалы, азыр мына тополоң башталды да эми. Кол салуу болду. Бирок мындай болот да, мына нерсени аткар сен десе, жок десең, анан кийин анда мен мындай кыламын деп ушундай болот да эми. Ушундай бирдеме болдубу? Ушу биздики ошо мурдагы жер суу талашат деди, ушу эптеп могу күн жылууда бирдеме кылалы деди дейбиз. Ар түрдүү анан ар түрдүү сүйлөп атабыз да. Билбей атабыз. Биз өзүбүз билбей атабыз. Бирөө тигини сүйлөп атат, бирөө муну сүйлөп атат. Муну ким уюштуруп атат, ким кылып атат деп ойлойсуздар? Билбедик эч эле. Аны ушул неме болду? Аны эми саясатта жүргөндөр билсе, мен мисалы үчүн мындай деп айта албайм. Ошол куралдуу күчтөр кагылышып атабы билбейбиз. Бирок негизи тажик жактан чыгып атат деп эле ойлоп атабыз. Себеби
Jaz kelgende эле азыр күз келгенде тиги YouTube'тардан көрүп атпайбызбы? Ар биринин үйүнө кирип болгон нерсесин алып, быйылкы бирөө айтып атат, быйылкы өрүк сөрүңүздөн эч нерсе калбаптыр дейт. Бүт кирип алып, анан кийин тонуп чыгып кеттир дейт. Ал эч немес өрттөп да коюп атпайбы? Эми билгертелине болуп келатат. Такыр бир жыйынтык жок. Чек аранын ушу кайсы жерге жетсек такта бир тосулганда бир мындай болбойт деген ойдобуз да. Бир тосмо болсо нарака берака өтүшкө кичине жооптуулураак болот деп. Азыр эми ачык жер экен, такталбаган чек арада эле кирип келип малын киргизип ушу элдин кыжырына тийип, биздикиде биз талашабыз, биз алышыбыз керек деп, олар ошака өтөт. Ушунча эле тополгон болот да. Башка нерсесин билбейбиз. Баткенге чейин кирип келет деп эч ким ойлогон эмеспиз да. Баткенге чейин ушу ок атылат. Биз элди карап отурганбыз мурда, элди багып отурганбыз ушул жактан кийинлерди. Кайра. Буларды калкалак деп. Эми өзүбүздөн качышка мажбур болдук. Ушундай кылдык. Азыр эми биз ошол кебетени биз кийип атабыз. Мына балдарыбыз, кичинекей балдар бар, ыйлап атышат. Иш кылып жакшы, бирок кабыл алуу жакшы. Ал жагынан эч мындай неме кыла албайбыз. Адамдар кеңпейил, эми кыргызды билесиң да. 42 та адам ушул үйдө. Канча бөлмө үйүңүз? 7 бөлмөлүү да. Баарын баткандан бери багып атабыз. Өзүбүздүн жаныбызда. Ошо кандай кылтастар дейм да, азыр эми 40 адамга аш бериш деген эми бир төбөт көрүш менен эле барабар да өз негизи. Бир маал тамагын бериш. Анан эмне кылайлык? Эми шарт ушундай болуп калды. Жардам бербесек болбойт элге. Ошон кандай кылтастар анан? Кантип жетиштирип атасыз дегендей. Эми бар үйдөгү нерселерден тамак кылып берип атабыз. Мына көбүнчө жаш балдар ушул үйдө кирип көрсөңөр болот. Аялдар көбүнчө бүт мына ошол кыздар бардык ушулар. Колдон келишчи ушу үйдөгү өзүбүз жеген тамактардан берип, жетишпей калса магазинден алып келип берип атабыз. Эми ал оор окшойт. Азыр мына айылды мен атап атам да, бул баягы качкындардын айылы деп элечи. Качкындар лагери дегендей эле болуп калыптыр да. Бизге бул бирдекиде мындай болгон эмес да. Мурда болгондо да ал жакта бул жака жетпей эле бүтүп жүргөн. Ушунусунда эми ал жакта катуураак болуп атабы. Эл ушу Баткен районунун бардык эле айылдарда ушу биздин айылга келип калды 2 күндөн бери. Ушул менен мектепте мугалим болуп иштейм. Кече 3 этаж мектепте спорт залыбыз, актовый зал, ар бир кабинет жык. Азыр мына отурган мектеп 3 этаж мектептин садик жык, кулуп жык. Ушул үйлөрдө бир 10 көчө болсо 10 көчөнү ар бир үйүндө 120га чейин адамдар бар. Бир үйдө 120. Бир ишенбесеңер кирип көрсөңөр болот. Эң кеминде 30-40. Күн болмош келип атат, билбейм атат. Биз барыз эл өзүбүз эле жаныбыздан кылып атабыз. Эми жардам бербесек менен келбей атат окшойт го. Эми келсе дагы көбүнчө эми ошол баягы мектепке башкага беришет. Мектепке түшүрүп ататтар, может эми бериши, топтоп туруп бериши, биз эми мындай кылбай атабыз. Бирок келип атат дейт. Берсе берип аткандыр, анан биз колдон келишче келгендерден. Азыр эми күн помош катары эмнеге муктаж болуп атасыздар ошондо? Тамак аш де азыр кийимдин эч кимге кереги деле жок да. Жаз мезгили болуп атат. Айрыкча ушу тамак болот да. Нан проблема ушу тамак аш. Нанды кантип күнүгө нан жаап атасыздарбы? Же бул жактан алып келип атасызбы? Мен алып чыгып атат. Анан мен Соктон, Тажикстан. Мен энди келиним 2 күнөн бери 2 тандыр, 3 тандырдан нан жаап атабыз. Жаап атат келиндер. Тагдырдын тамашасын караңыздар мындай да. Сох өзү Өзбекстанга караган, эми административдик жактан эме Өзбекстандын жери деп коелу, Өзбекстандын эли. Бирок алар тажик тектүүлөр, туурабы? Көбүнчө өзбектер эмес. Тажик. Ооба, Өзбекстандын тажик этникалык тажиктери. Анан кечээ Өзбекстан жол берди. Ошол жердеги тажиктер, бул жакта кыргыздар бул жактагы тажиктерден негизги Тажикстандан качып, Тажикстандын чабуулунан качып, ошол Өзбекстандын ошол сох аркылуу качса, аны ошол сокто жашаган тажиктер нан менен тосуп алып узатып атат. Эми бир жагы тагдырдын тамашасы мындай. Сууларыны берип, нандарыны берип, ошондой кылып атыптыр.
Бензинди 1 литр солярка жок, бензин жок. Элдер ошол жака барып сатып алып акчасына. Бирок өзүнүн наркында, ушул Кыргызстанда кандай нарк болсо ошондой. Эч ким көтөргөн жери жок. Бизде 3 заправка бар, балдар сатат. Ошолор алып келип элди камсыздап берип атат. Мына эки жактан келгендер эптеп ушул жерге жетип алыштын айласын кылып келген, кете албай туруп, ошолор баары сатып алып, жергиликтүү эл дагы кооптонуп калып, кокус ал жакта да биринде болуп кетсе деп, өзүбүз деле барып кичине бензин машиналарга куюп коюп аттык. Эми кокус бир көчкүлө деп калса кетип калабыз, издеп калабыз деген ойдо. Ушундай болуп атты. Үйүңүздү бир көрсөтүп чыксаңыз болот эле. Өзүм мугалим болуп иштейм. 47 жылдан бери мугалиммин. Эмнеден? Дене тарбиядан. Азыр деле иштейм. Сиз Садыр Жапаровдун коллегасы турбайсызбы? Жаган президенттин коллегасы. Мына кирип, Тактан баштап тамакты көрөлүчү, мына тамакты. Тамактын бул чоң келиним, бул кичике эки уул, эки кызым бар. Мына. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аш кылдыңыздар. Şöyle. Şöyle mi aş bu? Şöyle. Жақсы екен. Бардығына ушул казан кичинекей эмеспи? Барына жетип атабы кандай болот? Жетип атат. 33 3 килограмм ашып батат, 3 килограмм жетип атат. Эртең менен абетте кечинде кылып берип атабыз. Мисал бүгүн эртең менен эмне кылдыңыз? Эртең менен суюк тамак кылдык. Обедте макарон аш, кечке шöyle. Мыймандар кече келишкен, кече сразу ысык нан менен чай берип, кечке аш кылып бергенбиз. Эртең менен чүчүрөп, эртең эмне планда отурасың? Эртең мененкиде да суюк тамак, шорпо же китлап же чүчпара. Алар тургуча да. Мынча тамактан кантип жана жетиштирип атасыздар? Каяктан таап атасыздар? Өзүбүз алып келип атабыз магазинден. Анан сиздерге кандай нараазычылык жокпу, ыраазы эле? Жок, ыраазы болуп эле отурушат. Жалпысы канча? Жалпы жана бир келин 4 баласы менен кетти, ага чейин 33 болгон. Жаш балдар бардыгы, чоңдор, кичинелер. Кечинде кыштычу 5 баласы менен өзү 6 болуп кеткен, бүгүн дагы бир келин 4 баласы менен Согментке апасынын үйгө кетти. Ойлонуп кысылгандар кетип атат. Апасы эме кылып, шарты барлары машина менен алып кетип атышат. Кана жүрө берели, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эми дасторконго эми коюп аткан турбайсыздарбы? Кандай, жакшысызбы? Каяктан келдиңиз эжес? Кызыл жол. Кызыл жолдонбу? Мал мүлкүңүз кантип атат эми? Малды кишибиз карап турат эми. Чалыңыз бар? Биз балдар неберелер менен ушул жерге келип турабыз эки. Кандай кабалсыз булар? Жакшы. Жакшы кабар. 3 мал тамак кылып берип атат. Ушул неберелер менен турабыз эми кыйналбай. Кыйынчылык жок, мындай эле үйүбүздөн таштап келдик. Чалыңыз карап турса мал мүлкүңүздү. Бул жакта эми неберелериңиз менен отурсаңыз, баарын жана аман болсо. Эми жакшы эле отурабыз. Үйүңүз сагындыңызбы же бир күн деле? Жок, эми сагмады, эми заманыбыз тынч болсо баарыбызга эми жакшы да. Эми мына тынчылык болуп турса, эми анайыбыз бар болуп, ушундай болуп турабыз дейм. Неберелер менен эми коркуп качып келдик. Ошондо сиздин бул экинчи жолку качышыңызбы? Жок. Кызыл жолдо мурункусунда качкан эмес белеңиз? Мурункусунда да кызыл жолго бомба түшкөн эле го. Ондо качпай эле Кудайдан келип отурдук деп сайын коркунучтуу болду. Саар менен отурсак нарактан ок атышкандар угул неме кылсак эле бир убакта Кызыл Белдеги жээнтери кеп калды, жык болуп. Машинага салып анан баарын баламап кеп таштаган ошол жерге. Ошодон бери отурасыздар? Ошондо 16 күнү таңга мал качып келипсиздер да? 11-де келдик да кече. Саат 11-де, күндүзгү саат 11-де. Кетейик деп кетишине себебин таппай анан жанширин экен отурабыз ошол жерде. Жакшы карап атат, эми буларга эми рахмат ушунчалык. Үч мал тамагыбызды кылып, мына нандарды жаап берип атат. Рахмат буларга эми жакшы кабыл алдылар. Эже бул тополоң бул согуш эмнеден чыгып атат деп ойлойсуң? Энди суу талашып атат дейттер, жер талашып атат дейттер, ошолдур да энди олордун электемеси. Бирок эми ошол айтылды бир расмий эмне? Билбесем, мен онун кабарым жок экен. Эми кокустан эле неме болуп кече саар менен эле ушинтип качып жөнөдүк. Саар турсак эле ошол октун немеси болуп атты. Анан кишим барбагыла ошол жерде отура бергиле деди. Анан тилден чыкпай отуруп турдук.
Bir vakt эле şu алдыбыздан ок өткөндөй болду да, анан коркуп качып жөнөдүк эми. Канча небереңиз менен канча адам келдиңиздер ошо bir үйдөн? Bir үйдөн мен 3 келин 20 bizde indi. Anan Naraq'tan bular Kızılbel'den 13 adam geldi. Daha bir ayaş gelin 3 balamen 40 adam geldi dedim. Ekövenen oyakta apalarını yuvarda o şaka ketiştiler. Ошол качып келаткан малыңыздарда да ок атылып турдубу? Айылдан чыгып аткан малыңыздарда? Атылып турду. Кантип эңкейип качтыңыздар же кантип качтыңыздар? Жок, ошо добуш чыгып атты да, ошо бир жолу эле ошо алдыбызга келгендей болду, анан качтык да коркуп. Бирок добушу кылып атты. Деме болду. Даңылдап добуш келип атты Кызыл Жорго. Кадимки жол менен эле качтыңыздарбы же көрөттөр менен качтыңыздарбы? Жол менен эле келдик, мына бужунун чекеси менен. Жок, үйдөн чыгып атканда дейм. Үйдөн жол менен эле келдик. Машина ачык эле, ошо спринтерге айла жок, баардыгын салдык деп, машина аркасы айнегем жок эле, ошо али мал баскандай эле жаап, эшигин ачып коюп келдик да, коркконубуздан. Булар дамды алып кеттик деди, бужунга келип алып эшигин ачып коюп, аны ачып келдик, этият болуп, секин айдап келип таштап кетти балам. Азыр эми бул маселе кантип чечилиш керек деп ойлойсуң? Эмне болуш керек деп ойлойсуң? Кебесем мен дегеним. Мен чече албайм да экем. Мен чечкенди өзүм да чечип коюп койдум. Ошо негизде кандай болсо Энди заманыбыз тынч болсо бизге ham жакшы, элге ham жакшы. Энди тез эле чечилип, эң чоңдор чечет дейм бул ишти. Бул тажиктер менен мурдатан эле ушундай мамиле эле? Кандай эле? Мурда уруш болот деди, биз бемалал эле узактабыз деп эле көңүл неме кылып, коркуп, неме кылып колубуздан кийин жардамды берип отурчубу деп ошо жакачы. Ана Аксайга, Көкташка. Шол күн эми биздин башыбызга кеп калды. Ушке жейкүнүз. Канча балаңыз менен келдиңиз? 3 балам, мына балам. Кантип качтыңыздар силер? Качан качтыңыздар? Ушул эжем баласы бар болуп келди. Ошо эшигибиздин алдыда таң деген неме болду деди, анан коркконубузда качтык да. Эжем баласы бар болуп келди. Бүт анан спринтерге отурдуңуздар. Түгү сакалып отурдук. Качтык анан. Өзүңүздөр анан эмнеде ойлоп атасыздар эми? Качан бүтөт деп ойлоп атасыздар? Билесем мен. Тынч эле болсун дейбиз. Эгер дагы узакка созулуп кетсе кандай кылабыз деп ойлойсуз план? Билесек ошону биз ам ойлоп тукат атабыз. Үйдөн нелер калды? Үйдө ошо иш-кыйыбыз эле үйүбүз бүткөн ошо. Ошондой эле турабыз. Акчага эле сатсын. Бизге бекер бербей эле койсун. То есть азыр бул жерде азыр негизги проблема жок. 2 литр, 5 литрден зорго таап берип атабыз азыр. Эми монетка коюп койсо эки жактан качкандар келип токтоп калып атат. Биз эң акыркы айыл экенбиз. Дальше чыгып кеткенге оңой болот. Жок бизде азыр. Мисалы кечетен бери чыгып аткан суубуз элкегенден кийин токтоп калды. Суудан ташып атабыз азыр. То есть суу бете бийликте күнүгө чыгып аткан суу бүгүн токтоп. Күнүгө крандан чыгып аткан суу бүгүн эптеп жок. Нормально чыгып аткан суу бүгүн жок. Жок. Күндөгүдөй чыккан жок, эптеп чыкты бүгүн. То есть баягы суу кампага толуп, анан ошону сабаптап берчү дейм, ошол запасты бөлүп калды. Нормально келчү да суу. Суу көп акты да, бүгүнгө жетпей. Анан 2 күнүн бери менин эсебим боюнча жок дегенде Каратокой Бозадыр Ширеште 15 000 адам келди. Келип калды. Бир адам кабар албады да, келип не проблема. Бизге эч нерсе керек эмес, келип карап, канча адам келди, эсеп кысабын алып, туурабы? Азыр интернет карап отурсаң, 120 000, 125 000 адам кадам жайга качып өттү дейт. Бозадыр боюнча бир сөз жок. Гумпомош Бозадырга кетти дейт. Эч нерсе жок. Түшүнбөдүм. Азыр элди кантип багып атасыздар азыр? Мен бүгүн 2 жолу сокко кирип чыктым. Продукт алып келген. Кече мага 73 адам келген. Азыр где-то bir 35-40 калды. Калган кетишти. Жаныбыздан да. Эми элден уялып. Элден. Жөн эле да. Биз дагы кыргыз, ол дагы кыргыз, бир күн биздин башыбызга да келип калышы мүмкүн. Жаныбыздан эле багып атабыз. Бирок жетекчилик деген башка деген келип проблема сураш керек, суу болсо 1-2 бензин, водовоз коюш керек. Бензин саркамен камсып туруш керек жолдун бойда. Качкан качып кете берсин бензин коюп. Жолдо отуруп калыш керек. Кеч мен уктум, жолдо адамдар жүрөт. Жатарга жай жок деп барган, мен жаткыза турган жерим жок, бара албадым. Ошого бир штаб уюштурабы, башка кылабы? Айыл башы дегендер бар, башка деген бар. Караш керек да. Сиздин оюңузча бул ырбап
кетсе кандай болот? Сиз мындай кандай коркунучтар бул күтүлөт деп мындай бир. Кетсе бала чакам жөнөтөм, мен качпайм. Жок, бул айыл жок, эми ырбаганда эми наркы ылдый жак ырбайт эми көбүнчө. Ошондой боло турган болсо, булардын барар жери жок болсо, бул айылда тура берсе, эми ушундай болуп калышы мүмкүн деп ойлойсузбу же? Жок, басылат. Басылабы? Басылат. Неге басыласың? Басылат. Бул күндөрдө анкетет болуп жүргөн да мындай. Ата бабадан бери эле болуп жүргөн нерсе. Болот азыр бүт эле дүйнөдө бүт эле ошондой болуп атат. Телевизор көрсөңөр, Украинада болуп атат, Азербайжан, Армения болуп атат. Эми бизде бул эми башка бир мамлекеттердин саясий оюн да. Эми ошон чындап эле мунун себебин неден деп ойлойсуз? Былтыры, мисалы мен мында карап көрөм да, былтыры бая башталганда эмеде ОДКБнын отуруму мына Тажикстанда болуп аткан күнү, башталган күнү бул жакта тополоң башталды. Орозодо башталды. А быйыл ошол эле кече жума күнү башталды. А быйылкысында мына Шостун отуруму Өзбекстанда болуп аткан күнү бул жакта башталды. Мындай карасаң эми жетекчилер эч нерсени билбегенде бардыгы бейкапар бир столдо отуруп сүйлөшүп атышат, а бул жакта тополоң болуп атат да. Ошол мурунку окуя кайрадан кайталанды. Катуура кайталанды. Ошону сиз неден деп ойлойсуз? Бул темир жолдун курулушу менен деп ойлойсузбу? Жок. Мен өзүм эле оюм Тажикстанга жер жетишсиз болуп калды ошол эле. Элдин саны көп. Анан тыгыз жайланышкан, ворукту көрсөң керек. Андай маселени эмне үчүн ошондой бир маанилүү жыйындарда гана булар ушуну уюштуруп коюп атат десем? Я билбесем. Мамлекеттин саясатын биз түшүнбөсөк. Кантип чечилиш керек деп ойлойсуң? Тынчтык жолу менен эле мурдатан жашап келген жашай берет да. Тынчтык жолун эми кимдир бирөө каалап атат, кимдир бирөө каалабайт да. Кандай кыласың? Болсо башка бир уюмдарга кайрылабы, башка кылабы? Чек араны чечиш керек, жабыш керек. Мисалы мен айтам, мына сиз Ташиевсиз деп коеюн, же болбосо сиз Жапаровсиз дейин. Кантип чечмексиз ушуну? Мен өзүм эле оюм. Мен мындай акча, мен до конца согот элем болсо. Оюм эле ошол. Кесепети өтө оор болуп кетет деп коркпойсузбу? Оор болуп, качанга чейин оор болуп кетет деп отурабыз биз, мисалы. Качанга чейин? Канча жылдан бери болуп атат да, кыргыздардан канча жөн адамдар өлүп кетти. Качанга чейин чыдаш керек. Же оягы, же биягы болуш керек да. Мен азыр мындай да, кээ бир учурда мен мисалы бийликти көп учурда көп маселелер боюнча мен сындап эле келатам, туура. Бирок мындай учурда мен өзүмдү бийликтин ордуна коюп көрөм да, койгонго аракет кылам. Мисалы мен Жапаров болсом, мисалы Садыр Жапаровдун ордунда азыр мен отурсам, мен кандай кылмакмын деп ойлоном да. Мен ошол эле суроону сизге берип атам да азырчы. Балким сиз болсоңуз кандай кылмаксыз, кандай жолун көрөт элеңиз деп атам. Жок, биздин деңгээле ого жетпейт да. Ойлоңуз. Биз карапайым адам. Биз кошо бизге тынч болуш керек. Мындай да мушташып кеткенде же уруп кетесиң, же калтак жеп калышың керек экөө бирөө да. Эми мушташып кеткендин жөнөкөй мушташтын түрү бар. Ошого нерсе. Бирок эми кесепети оор болуп кеткен учурлар дагы бар да. Болот да. Неге болбосун? Өлтүрүп алган, майыптуу алган. Украинада болуп атпайбы? Канча адам кырылып кетип атпайбы? Башка жолу болгон экен, ошого барат да. То есть бизде дагы эгерде башка жолу болбой турган болсо, демек ачык кадимкидей согушка барыш керек дейсиз. 10 жылда, 30 жылда чечилбей иштат. 30 жылдан бери канчалаган кыргыз өлүп кетти. Туурабы? Канчалаган үйлөр күйдү. Восстановить этет, кайтадан күйгүзөт. Мына кече жаңадан үй салды, бүгүн мына күйдү, эртең мына жаңадан үй салды. Эмки жылдан ошол кайталаныш керек. Бир точка коюлуш керек да. Мына биз мына тажиктер менен эле бир жол 90 канча жыл болду? Ошону менен бир точка менен токтолду. Кайсы менен соктогу? Мына Шаркабат менен биз да болгонбуз да. 89. Мурда сокто көп чыкчу. Ошол бир эле точка менен токтоду, болду. Азыр жакшы жолубузду ачып койду кечеден бери. Продуктан калашыңа чыгып чыккыла дейт. Тош койт. Документ көрсөтсүң, өтөсүн, алып келесиң. Меймандарды багып атабыз. Макул, рахмат.